Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабактарыңарды жакшы окуп жатасыңарбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы бардыгыбыз? Анда эмесе даяр болсок, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн мен силер менен Таалайбек кызы Айзада эжеңер боломун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы айтылыш максатына карай сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү. Айтылыш максатына карай сүйлөм 4кө бөлүнөт. Биринчиси жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, буйрук сүйлөм. Жай сүйлөм деген эмне? Жай сүйлөм ойду жайынча гана баяндайт жана аягына чекит белгиси коюлат. Сүйлөмдүн аягын карайбыз балдар, чекит белгиси коюлуп турат. Экинчиси суроолуу сүйлөм деген эмне? Суроолуу сүйлөм суроо иретинде кайрылсак, бул суроолуу сүйлөм болот. Аягына суроо белгиси коюлат. Белгини балдар сүрөттөн карайбыз, кандай белги коюларын. Үчүнчүсү илептүү сүйлөм. Эгерде биз күчтүү сезим менен айтсак, же болбосо күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөм деп айтылат. Аягына илеп белгиси коюлат. Ал эми буйрук сүйлөм деген бул буйруу иретинде айтылган сүйлөмдөр буйрук сүйлөм деп аталат. Аягына ага дагы илеп белгиси коюлат. Эми балдар, биз мисалдарды келтиребиз. Жай сүйлөм бул жайынча гана ой баяндалат. Мисалы, ысык көл кышында тоңбойт. Бул жай эле айтылды, демек жай сүйлөм. Же болбосо күз келди. Эч кандай күчтүү сезим колдонулган жок же суроо берген жок. Бул жай эле айтылды, демек жай сүйлөм. Суроолуу сүйлөм бул суроо иретинде болот. Мисалы, Актан, бүгүн сен мектепке барасыңбы? Деп суроо берсек, бул суроолуу сүйлөм болот. Же болбосо Акылай, сен кыргыз тилден тапшырманы аткардыңбы? Десе, бул суроо иретинде болду, суроолуу сүйлөм болду. Ал эми илептүү сүйлөмгө, мисалы, күчтүү сезим менен айтылат. Бах, биздин тоолор кандай гана кооз деп сүйүнүү менен, таң калуу менен айтса, бул илептүү сүйлөм болду. Буйрук сүйлөмгө буйруу иретинде болот деп айтканмын төмөндөгүдөй. Мисалы, апасы тышка чыгып баратып Актанга: Актан, сен бүгүн короону шыпырып кой деп буйруу иретинде сүйлөдү, демек бул буйрук сүйлөм болду. Эмки кезекти көнүгүү иштөөгө берели. Көнүгүү иштөө номер 2 көнүгүү. Төмөнкү сөз айкаштарын катыштырып, жай суроолуу, илептүү, буйрук сүйлөм түзгүлө. Ыймандуу болуу, жаратылышка суктануу, мекенчил жигит, табышмактуу жер. Төмөнкү сөз айкаштарын балдар катыштырып, жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм жана буйрук сүйлөмдөрдү түзгүлө. Эми кийинки көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Төмөнкү сүйлөмдөрдүн тыныш белгилерин туура койгула. Балдар, төмөнкү сүйлөмдөргө аягына тыныш белгилери туура эмес коюлуп калган. Эми силер сүйлөмдүн айтылыш максатына карай сүйлөмдү окуп, жай сүйлөмгө жай чекит, суроолуу сүйлөмгө суроо белгисин, илептүүгө илеп белгисин, буйрукка буйрук белгисин коюп, дептериңерге жазып чыккыла. Жакында күн суук боло баштайт. Кандай гана сонун күндөр өттү. Сиз бул жерге иш менен келдиңизби? Айсулуу мектепте жакшы окуу. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма номер 3 көнүгүү. Балдар, биринчи эле абзацын аткарабыз. Сүйлөмдөрдү жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөргө айландырабыз. Демек, бир сүйлөм жай суроолуу болсо, аны суроолуу сүйлөмгө айландырабыз, кайра илептүү сүйлөмгө айландырабыз. Ошентип бир сүйлөмдү 3 сүйлөмгө айландырып, дептериңерге жазгыла. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.